кыйынчылыкты биз көтөрсөк, иштин баарын биз кылсак, анан сыйдын баарын бул көрөт болбойт андай. Бир жакшы нерсеңиз болсо, же бир жакшы иш кылып жатсаңыз, эч кимге айтпаңыз, көрө албастык кылат. Балдарынын бирөөсүнү көбүрөөк жакшы көрүп коюш бул إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Yusuf aleyhisselamdan tüşünü ayttık ele. Yusuf aleyhissalatu vesselam tuş görüp tüşünde mınday boldu. Atasına kelip aytып atat. Aytты Yusuf aleyhisselam atasıga, o atake, albatta men kördüm 11 yıldız, ay jana kündü, kördüm alardı secde kılganın maga. Atası aytты, qalu ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda. Atası aytып atat, o balakay, bayandaba түшүңдү bir tuğanlarına kör albastыk kılatalar sağa, katı kör albastıkla. Sağa amal jasayt, ayla jasayt, bir ayla jasodu. İnne şeytana lil insani aduvun mubin. Elbette şeytan insanga açık düşman. Ve kezalike yectebike rabbuk ve yuallimuka min te'vilil ahadith ve yutimmu ni'metehu aleyke ve ala ali Yaqub كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Dal ошондой тандайт сени Роббиң, үйрөтөт сага түштөрдүн жоорулушун, толуктайт сага неаматтарын, Якуптун үй бүлөсүнө да кандай толуктагандай неаматын сенин эки чоң атаңа мындан мурда İshak jana İbrahim. Albatta Rabbing bilүүчү jana hakim. Danışman zat. Yusuf aleyhissalatu vesselam'dın түшүндө 11 yıldız ay menen күн secde kılganын kördü. Bирок Yusuf aleyhissalam bul Kur'an'da bul жерде men түш көрдүм деп айткан жок, men kördüm dedi. Men kördüm 11 yıldızdı, aydı, күндү. Kördüm alарды maga secde kılgan. Ulamalar bunun tuş ekenin mındayça bayandaydı. Sebebi secde kıla albaydı ay menen күн. Secde kılış üçün canlı canavar boluş gerek. Oşonduktan bul tuş bolgon deydi. Jana oşonda ele atası aytып жатпайбы дейт. Bul түшүңдү hiç kimge bayandabay деп айтты го дейт. Демек tuş eken deydi. Eger sen bul түшүңдү bir tuğanдарыңа баяндаsaң, алар көрө албастык кылат, саңа bir жаман айла жасайт деп айтышты да. Ушул түш боюнча уламалар айтат, Yusuf aleyhissalatu vesselam бул түшүнү 12 жашында көргөн. Биринчи bir түш көргөн 7 жаш экенинде, кийин ушул түшүнү 12 жаш экенинде көрүштү да. Бирок ушул түшүнүн жандырмагы, ушул түшүнүн чыныгысы жашоодо 8 жылдан кийин болду да. Ulamlar aytat, жакшы түш көрсө, ошол түштүн жашоодо акыйкаты көп убакыттан кийин келет дейт. Эгер жаман түш болуп калса, ал бат эле келет дейт. Фираундыкы бат эле келди го. Мени бир бала төрөлүп жок кылып жатыптыр деди. Бат эле жок болду да Фираунчу. Ошондуктан түш 3 түрдүү болот. 3 түрдүү түштүн бирөөсү гана жорулат, калганы жорулбайт. Bir түш адамдарга кирген өтө жаман түш. Түшүдө бир нерсени көрөт, караны көрөт, учуп кетип аткан, кулап кетип аткан, же өлгөн бирөө сени чакырып аткан, ушундай бир нерселерди көрөт, же басырык баскан, же албасты баскан, бул түштөр жорулбайт. Неге? Зикирге, дуага, сүннөткө бекем болбогондуктан шайтан түшүндө сага тийишип атат. Жорулбайт бул. Анан мени карабасты не болосуң? Эч нерсе болбойт, зикир кылып жатсаң баспай калат. Андан кийин экинчи түрдүү түш адамдын ойлоп жүргөн нерсесин көрөт. Кечке бир нерсени ойлоп жүрсө, түнү менен ошону түш көрүп чыгып кете берет. Бул жорулбайт, бул сенин кыялың. Күндүз кечке бир нерсени ойлосоң, түштө ошону улап кетет да. Себеп кечинде бир нерсени ойлоп жатсаң, эртең менен ойлогон бойдон туруп кетесиң.
Al эми үчүнчүсү Аллах Таала тараптан келген пенделерге сүйүнүч куш кабар же эскертүүчү кабар болуп саналат. Ушул түштөр гана жорулат. Аны көргөн адам жорый бербейт. Мындай болот экен, тигиндей болот экен депчи. Ал жорула бербейт. Ооба түшүн баяндап калса бир адам жакшылык жака жоруп коюш керек. Мисалы кээ бир адамдар айтат го, паланчы өлгөн адам түшүмө кирди десе, өмүрүң узун болот экен деп коет. Чындап не деп болушун түшүнбөйт, бирок сен өмүрүң узун болот экен дейт. Ошондуктан не кылды? Түштө көрдү. Юсуф алейхиссалату вассаламды караңыз. Бир туугандары 11 жылдызды бир туугандары эле, ал эми ай менен күн ата энеси эле. Ата энеси буга сежде кылган болот эле. Сежде кылган дегени урматтап сыйлап ата энеси Юсуф алейхиссаламга баш ийип калган акырындачы. Албетте ата бул жердеги апасы өзүнүн апасы эмес деп айтат, себеби апасы мурдарак жаштыгында кайтыш болуп кеткен эле. Бир нерсени карасаңыздар, Юсуф алейхиссалату вассалам бир туугандарыны жылдыз деп айтып атат да. Бирок атасы айтып атат, бир туугандарым сага жамандык кылат депчи. Жакшы адамдын оюнда жаман адамдарга дагы жакшылык болот экен да. Адам жакшы болуш үчүн жасанышы керек эмес экен. Жакшы болушу үчүн кооз сүйлөшү же кооз жакшы кийиниши керек эмес экен да. Мода кийиниши керек эмес экен. Ичинин таза болушу керек экен да. Сыртын кара, бирок ичин таза. Сыртың картайып калган, бүрөш түшкөн, агарып кеткен чачың сакалың, бирок ичиң таза, сен эң жакшы адамсың да. Ошол үчүн Юсуф алейхиссалату вассалам бир туугандарыны түш көрүп атат, мен жылдыз көрдүм депчи. Бирок бир туугандары муну жок кылыш керек деп жүрөт да. Андан кийин атасы айтты, айтпагынын себеби булар сага амалкөйлүк кылып бир зыян жеткизет деди. Кайдан билди десе, Юсуф алейхиссалам бир туугандарынын мамилелерин байкап калды да. Бир туугандардын мамилелерин байкап калгандыктан баласына айтты, сен айтпай жүргөнүң депчи. Андан кийин айтып атат да, инна шайтана лил инсани адуун мубин. Албетте шайтан инсанга ачык душман дейт. Неге десе, бир туугандарды жамандык кылып, өздөрүнүн бир тууганын жок кылууга аракет кылдырган бул шайтан болуп саналат. Адам көрө албастык пайда болгондон кийин шайтанды ээрчип алып кете берет, дозокко чейин барат экен да. Көрө албастык кылганда адам баш иштебей калат экен. Ойлогон оюнун кыялынын бардыгы паланчыдагы жакшылыкты жоготуш керек деп калат экен да. Ошентип колунан келген жамандыкты кылып олтуруп, акырында эмне кылат? Өзү дозокко шайтан менен бирге болуп калат. Ошол үчүн Юсуф алейхиссаламга Якуб алейхиссалам айтып атат, бул шайтандын кылган иши, шайтан душман деди да. Эң биринчи жер бетинде болгон күнөө бул да көрө албастыктан пайда болгон да. Кыяматка чейин ар бир инсандын жүрөгүндө калып кеткен өзүнүн замандашына, өзүнүн доорундагына сөзсүз көрө албастык кылат. Кадыр баркы көтөрүлүп кетсе сөзсүз көрө албастык кылат да. Бардыгыбыз билебиз, Абу Ханифа рахматуллахи алейхи зынданда каза болгон, Имам Ахмад рахматуллахи алейхи зынданга салып сабаган. Имам Бухари рахматуллахи алейхи жер бетинде бастырбай сабап кубалаган. Имам Бухари жер бетинде батпай калганда, чыдабай калганда Бухарада дуа кылган. О Аллахым, мен жер бетинде мага орун жок калды, мен алып кеткин депчи. Неге? Себеби замандаштары көрө албастык кылды да. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхин доорунда Mu'tazila деген bir жамаат бар эле, адашкандар бар эле. Бидатка кирип кеткен, бир туура эмес акыйдаларга кирип кеткендер болот. Ар дайым доордо ушундай болуп турат. Абу Ханифа рахматуллахи өтө такыба, илим менен алек болгон, балдарга илим берген, элдин маселесин чечкен адам эле. Баягы бузуку адамдар барып падышага жамандады да. Ошол замандын падышасына жамандап айтты, көрө албастык кылат. Эмне кылып атат? Бунун кадыр баркы буга падыша кичине бийлик берип койгон. Баягы бузукларга. Абу Ханифа рахматуллахин бийлиги да жок, эч нерсеси жок, бирок кадыр баркы бардыгынан бийик болуп кетти да. Сыйлагандар көп, урматтагандар көп. Ошондо эмне кылды? Баягылар Абу Ханифа рахматуллахи алейхи жок кылышты каалап, көрө албастык кылды дагы падышага барып айтты да. Абу Ханифа сага каршы деди. Неге десе, ушунча илимдүү адам, ишенбесең казы болуп бер деп айтсаң, макул болбойт деди. Сага каршы экенин белгиси ошол деди.
Abu Hanifa rahmatullohga qarshi sunuştadılar, aytdim men bola albayım qazı, qartayganmı bolboyum. Kolumdan gelbeyt dep kabul alba dele, gördüңбү dedi. Emi жок кылыш керек dedi dagın, zindanга salып alып, urup жатып öldürdüler. Бирок бүткүл дүйнөдөгү алымдар айтып атат Abu Hanifa'dan kийинки fiqh ilimini en birinci başlayan Abu Hanifa, İmam Şafii rahmetullahi aleyhi daga aytып атат, бүткүl fuqahalar Abu Hanifa rahmetullahi aleyhi'ke fiqh ilimi boyunca okuучубуз деп атат да. Ошончолук даражада турган инсанга көрө албастык кылып атат. Анчалык даражасы жок инсандарда. Төмөнкү деңгээлдеги инсандардын ичи бузулганда, эптеп эмне кылат, бийик инсандарды жок кылып туруп, ошонун ордуна өзүн чыгып алам дейт экен да. İmam Bukhari'nin de ошентип жалган эле маселелерди таркалап кубалап жүрдү да. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh көп жер кыдырды, баткызбады, кубалап, акыры İmam Bukhari rahmetullahi Bukhara келсе, элдин бир тобу чыгып алып уруп жатат. Эй, неге мени уруп жатасыңар? Не болду десе, сен туура эмес маселе айтыпсың. Мен не деп маселе айтыпмын? 2 жашка чейинки бала эчкинин сүтүн ичсе, эчки апасы болуп калат деп айтыпсың дейт. Мен андай деген маселе айткан жокмун. Ушинтип айтыпсың, бизге айт дедик. Ошентип айтты деп айтып койгондо, адамдар жөн эле билбегенден уруп жүрөт да. Ар доордо ушундай көрө албастар болуп турат экен да. Жада калса пайгамбардын баласы Якуб алейхисаламдын балдары көрө албастык кылып атат да. Уламалар айтат, ошол калган балдар да пайгамбар болуш керек эле, пайгамбар боло турган деңгээлдеги балдарды көрө албастык кылып калып боло албай калды дейт да. Элестетип көрүң, пайгамбардын балдары ушунчалык деңгээлде болду дейт да. Ошондо айтты, ушуну кылдырып жаткан шайтан дейт. Неге тигини жок кылсаң, сен ордун аласың дейт. Мына бул жерде мынтип айтат, азыр кийинки эртеңки сабакта келет, Юсуф алейхисаламдын бир туугандары биз уктулу Юсуфту өлтүргүлө, авитрухуху ардан, же бир жака жок кылгыла, яхлулакум важху абикум, атаңар силерди карап калат dedi. Себеби Юсуф алейхисаламды жакшы көрөт эле, Якуб алейхисаламчы. Биньямин эки бир тууганды жакшы көрөт эле. Ошону жакшы көргөндүгүнөн башкалар көрө албастык кылды да. Эми не деди? Буну өлтүрсөңөр, атаңар бизди жакшы көрүп калат dedi да. Кегиле ушуну өлтүрөлү, атаң бизди жакшы көрүп калат dedi. Ушуну жок кылсак, биз ошондой болуп калабыз деп ойлойт экен. Ой, сенин ичиң толуп турган хасат болсо. İmam Ahmed rahmetullahi aleyhi salgılap jatat, urup jatat, zindanга salып alып, күн сайын урат эле. İmam Ahmed rahmetullahi aleyhi кадыр бар кошолбойдон калды. Сенин атың жамандык менен эле калды. Эмне үчүн? Ичи бузук инсанды не кылат экен, канчалык хасат кылса дагы кадыр баркы көтөрүлбөйт экен да. Ошондой Якуб алейхисалам Юсуф алейхисаламга айтып атат, Аллах Таала сени бийик даражаларга тандаптыр, сага түштөрдүн жоорулушун үйрөтөт, сага ниаматын толуктайт, сени пайгамбар кылат. Кандай эле Якубтун үй бүлөсүнө дагы менин үй бүлөмө Аллах Таала ниаматын толуктайт экен деди. Ошентип Якуб алейхиссалату вассалам баласына насаат айтканда, балдары эмне дейт? Аллах Таала баяндап атат. Лaqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatun lis-sa'ilin. Yusuf алейхиссалам менен бир туугандарынын окуясында сурагандар үчүн өтө көп белгилер, үлгү ала турган окуялар бар дейт. İz qalu la Yusuf ve ahuhu ahabbu ila abina minna ve nahnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin. Bir tuğandar aytат экен да, отуруп алып сүйлөшөт. Yusuf анын бир тууган экөөсү, Якуб алейхисаламдын 12 баласы бар эле. Эки баласынан бирден аялынан болчу. Эң кички уулдары Yusuf алейхисалам менен Биньямин болчу. Бул экөөнүн апасы бир болчу. Экөөнү атасы Якуб алейхисалам жакшы көрөт эле. Эмне? Юсуф бир тууганы бизге караганда атабызга жакыныраак. Биз көппүз, 10буз, бул экөө эле. Ошондуктан биздин атабыз ката кылып атат dedi. Ошонтип эмне кылды? Юсуф алейхиссалату вассаламга жамандык кылганы калады. Караңыздар, уламалар бир ошол жерде окуяны жаса айтат. Бул Юсуф алейхиссаламдын окуясы Меккеде түшкөн окуя. Yusuf aleyhisselam түш көрдү, түш көргөндө 11 бир тууганы баш ийип, атасы дагы, апасы дагы баш ийип калганын көрдү. Караңыздар, ушул түш көргөндөн окуянын болгон убагы 8 жыл өттү дейт. Пайгамбар алейхиссаламга Аллах Таала Меккеде өлтүрөбүз дегенде, сен Мединага кет деди, 8 жылдан кийин кайра меккеликтер пайгамбар алейхиссалам баш ийди дейт. Юсуф алейхиссалам менен пайгамбар алейхиссаламдын тарыхындагы окшоштуктар дейт.
Yusuf aleyhisselamga en birinci karşı çıkıp yok kılavuz degender bir tuğanlar ele. Peygamber aleyhisselamga da en birinci karşı çıkanlar tuğanlar ele. Yusuf aleyhisselamga karşı olgondor kör albastıktan ele. Peygamber aleyhisselamga da karşı olgondor kör albastıktan ele. Kançalık alar kör albastık kılsa dele Allah Taala jardamı menen darajaсын kötörüp жеңишке жеткизип койгон дейт. Kanda Yusuf aleyhisselam 8 yıldan keyin жеңишке жетti, dal ошондой Peygamber aleyhisselam 8 yıldan keyin dagы жеңишке жетти Allah'tın jardamı menen дейт. Andan keyin aytып атат, Yusuf aleyhissalatu vesselam menen bir tuğanı biz atama bizge karaganda жакшыраак, atamalardı жакшы көрөt. Ушул себеп hasat kör albastыктын kılgan sebebi ушул экен да. Неге десе бизди жакшы көрбөйт, аны жакшы көрөт. Неге десе айтат экен да, biz çoğumuz deyт. Үйдүн ишин biz кылсак, күчүбүз күчтүү болсо, biz көп болсок, кыйынчылыкты biz көтөрсөк, иштин баарын biz кылсак, анан сыйдын баарын бул көрөт болбойт анда. То есть кыйынчылык biz көтөрсөк, көп ишти biz кылсак, көкүрөк тоскон жерге барып biz көкүрөгүбүздү тоссок, пайданы biz алып келсек, зыянды biz токсок, кыйынчылыкты biz кыйналсак, анан жыргалчылыкка келгенде эле ушул жакшы көрүп калат. Бул болбойт. Инна абана ла фи далалин мубин. Албетте атабыз ачык ката иш кылып атат. Бул жер атабыз туура эмес кылды дейт. Караңыздар. Балдарынын бирөөсүнү көбүрөөк жакшы көрүп коюш бул hasatты, экинчилердин жүрөгүнө hasat алып келет. Yusuf aleyhissalatu vesselamга Yaqub aleyhissalam көп мамиле кылган жок. Көп жакшы көрөт эле. Ошондуктан балдарына бирдей мамиле кылуу шариятта буйрулган. Бардыгына тең мамиле кылды. Пайгамбар сама бирөө келип айтып калды, Алланын элчиси, мен балама мына нерсени белек кылып жатам, күбө болуп коюңуз дегенде, бардык балаңа кылып атасың дегенде, жок дедиле. Анда мен күбө болбойм ага деди. Тең кылып да сен дейт. Yusuf aleyhissalatu vesselamga atası жакшы көрүп, muhabbat kana kıldı. Muhabbat adam başkara albayt аны. Muhabbatta adam başkara albayt. Baldары kör albastыk kılgandыктан atası paygambardı da kata deşke tuura keldi. Kör albastыk ушунда iş болот, anın natijasынан ne kılat? Adam жалган сүйлейт экен. Kör albastыктын себебинен жалган айтат. Жалган айтып отуруп де кылды, жакшы буларды жылдыз деп жаткан бир тууганын жок кылышка, атасыны өмүр бою кор болуп ыйлашка мажбурлап атат. Атам кыйналса кыйналсын, ал жок болсо жок болсун. Зато мен жыргаймын дейт экен. Көр албастык ушундай нерсе, ал кабырды кыяматта ойлойт экен. Жер бетинде бир жыргап калсак болду дейт экен да. Бир доор келгенде доорумду сүрүп калайын дейт экен да. Эмне үчүн muhabbat кылат эле? Эмне үчүн Yaqub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselamды жакшы көрөт эле, Binyaminди жакшы көрөт эле? Себеби алардын кылган иштери чоң кишилердин акылы жетпей турган иштерди кылып коет эле дейт. Берги чоң балдар анча-мынча дене менен кылына турган иштерди кылышы мүмкүн эле. Булар акылдуу иштерди жасайт эле дейт. Экинчи, апалары кайтыш болуп кеткен эле. Кичкей болгондуктан жакшы көрөт эле. Бирок аталары не деди? Yaqub aleyhissalatu vesselam paygambar bolup tursa dagы балдар эмне деп атат? Атабыз туура эмес кылды деп атат да. Пайгамбарды кантип туура эмес кылды деп айта аласың да. Пайгамбар экенин да билет эле атасынын. Атабыз туура кылып атат дей албайт. Эмне үчүн? Себеби адамдын нафсисине көрө албастык киргенден кийин баш иштебейт экен да. Мээ акыл иштебейт экен. Шайтан дечип кете берет экен да. Ошол үчүн жүрөгүбүздү көрө албастыктан сакташыбыз керек. Тазалашыбыз керек болуп калса, Алла сактасын. Анан дагы бир ала турган өтө зарыл окуя, Yusuf алейхиссалату вассаламга атасы айтты. Сен бул түшүңдү бир туугандарыңа баяндаба депчи. Бир жакшы нерсеңиз болсо, же бир жакшы иш кылып жатсаңыз, эч кимге айтпаңыз, көрө албастык кылат. Колдон келишинче жашырыңыз. Ошол үчүн адам сырыны жасай электен мурда ишини эч кимге айтпаш керек. Ошого урматтуу бир туугандар, ушул жерден Yusuf алейхиссалату вассаламдын сулуу болсо, акылдуу болсо, өтө бир келишкен, чоң адамдардын акылы жетпей турган иштерди кылып кое турган ушундай бир татынакай бир тууганын не кылып баштады? Душмандык кылып, жок кылууга аракет кылып баштады көрө албастыктын себебинен.
Пайгамбардын балдары. Ошондуктан баарыбыз урматтуу бир туугандар жүрөгүбүздөн көр албастыкты тазалап салышыбыз керек. Бул көр албастык адам ойлойт менде жок депчи, ар бирде бар. Үйдөгү абысындар да жаман көп болот болчу. Кызына сеп келгенде алып кирип көрсөтүп чыгат. Мынаны алып келди, мынаны алып келди, көрүп алдыңбы депчи. Анан кийин булда барып көрсөтөт. Мынаны алып келди, мынаны алып келди депчи. Бири-бириге эме кылат, менде сеникинен жакшыраак деп турат да. Бирөөсү чоң той берсе, экинчиси андан чоңураак той бериш керек болот да. Ошо урматтуу бир туугандар, көр албастык деген эң биринчи күнөө дозокко жеткизе турган күнөө. Алла ушунан баарыбызды сактаган болсун.